Урматтуу депутаттар, кечиресиздер, Кубатбек Албекович. Экинчи микрофон деп койсоңуз. Экинчи микрофон. Мындайда, урматтуу депутаттар, биз кече жол сүйлөштүк да. Ага чейин 5 сүйлөштүк. Ошо президенттин жанакы проект киргенден кийин ошодон баштап кече биз кечке отурдук. Кече 5-те да чогулуп отуруп, баягы реформа үчүн кыймылдын депутаттар да келе берсе келбей калды. Oturduk, keçede oturduk. Bizdin janakı sunuşumuz birdeyle. Birdeyle sunuşumuz. Buna konstitusiyaga özgörtүү noverdas kirgiziş boyunca. Бирок bunun жолу сиздердин ой менен биздин ой бирдей болот, бирок буну кандай кабыл алабыз? Маселе ушул болуп атпайбы? Учредительный собрание дегенде мисалы мен кошула албайм. Мен обязательно правое поледе кетиш керек деп эсептейм. Сөзсүз. Бул конституция жок экен. Noverdas кабыл алыш боюнча. Bu da çok eкен. А внесение изменений жанагы 3 айдан 6 айга чейин экен. Бирок азыркы ситуацияны эске алып туруп 64-65 менен кабыл алсак болот. Но не учредительным собранием. 64-65 карап көрөлү конституцияны. Ошол жерде бар, кабыл алсак болот. Анын үчүн биз мында бири-бирибизге карама каршы келбей, Кубатбек Албекович депутаттар, кайра отуруп, жөнүндө сүйлөшүп, кабыл алсак болот. Анын үчүн сүйлөш керек. Анан кийин сен кол кой, учредительный собрание сен кол кой деп кыстап алдырганда бул турмас болот. Эртең дүнүйөсүнө, өзүнүн элге уят болобуз, буну эч ким кабыл албайт дагы. Бул конституцияны кыргыз мамлекетинде кабыл албайт. Биз ошол сиз айтып аткан жол менен барышка. Ошондой баралы деп атам. Ошондой кылып атпайбыз. А мына кече сүйлөшкөндө мына көп позициялар уже бирдейле болду. Биз ошол жол менен барышка аракет кылып атпайбыз. Ошону айтып атам. Ошол дал өзүң айтып аткан жол.